эл чындыкты билсин. Тажиктер барымтага алган кыргыздар бошотулду. Тажикстан аскер күчтөрү тарабынан барымтага алынган адамдар бошотулду. Бул тууралуу жергиликтүү тургундар билдирди. Маалыматка караганда алар ички иштер министринин орун басары Сүйүнбек Өмүрзаков менен Тажикстандын ички иштер министринин орун басары менен болгон сүйлөшүүдөн кийин чыгарылган. Маалымат булагы Медиа Центр. Эл чындыкты билсин. Лейлек район жаштары жалпы элге кайрылуу жасады. Лейлек район Кулунду айыл аймагынын жаштары жалпы кыргыз калкына кайрылуу жолдоду. Алардын кайрылуусунда азыркы учурда абал туруктуу. Урматтуу кыргыз элим, биз менен кошо кыжаалат кабатыр болуп бизге көрсөткөн жардамыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн президенттер, андан кийин эки өлкөнүн УКМК жетекчилеринин жолугушуусунан абал кыйла туруктуу. Биз үчүн күйүп бышып келебиз деген жарандар келбей эле коюңуздар. Абал турукташып келе жатат деп кайрылды жаштар. Маалымат булагы Медиа Центр. Эл чындыкты билсин. Согуштун чыгышына кыскача анализ. Баткендик туугандар өзгөчө чек арада жашагандар жакшы билишет. Акыркы мезгилде контрабанда токтоп, Тажикстанда мисалы бензин $1 чыгып кеткен. А эң негизгиси контрабанда бул Афганистандан чыккан наркотрафик Тажикстандан келип, Баткенден кирип Россия, Европа өлкөлөрүнө жөнөтүлгөн маршрут болчу. Ошол схеманы бууп койгон үчүн кыргыз бийлигине өчөшүп, эл аралык наркомафия кол салып атат. Куралды чиновниктердин таратып жатканда ушул интернеттен карап көргүлө. Тажикстанда чоң кызматтагы чиновниктер канча жолу наркобизнеске аралашкан фактыларын көрөсүңөр. Аскердик машыгууларды чогуу өткөрүп, курал берип, теги жактан пардан берип аткан сарылардын чоңу да бул маршрутка кызыктар. Ошол маршрутту бууган үчүн кыргыздарга артын салып, нелегалдар чыгарылат. Бизде иштеп табылган акчалар бизден коротулат деп атканы кыргыз бийлигинин эрктүү кадамына кылган таарынычы. Ошол эле учурда жамшуттарга мигранттардын легалдаштырганга убакыт берди. Кошумча арзан авиарейстерди ачып берди. Евровиденияга тажик кызын жиберип жатышат. Өзүнө тартуу аракетин байкап аткан жоксуңарбы? Үчүнчү күчтөр деген ушул бир нече мамлекеттин жетекчилери аралашкан наркомафия. Ошон жолун бууп салган садыр менен камчы эркек экен дей турган жерде болушунча боктоп атасыңар. Азыркы учурда бийликти сындаган популисттер, өлкө душмандары, алардын Россияда тажикке тийип алган кыргызды жамандаган аселден бир тыйын айырмасы жок. Баса өлкө душмандары демекчи жакында бийлик кумтөрдү мамлекетке кайтарат. Кумтөр болушунча чыйпылыктап азыркы бийликти алып түшкөнгө аракет кылып, маалымат каражаттарына, блогер, журналисттерге акча төлөп бийликти жамандатыр болуп турат. Ким эле алтын жумуртка тууган тоогунан айрылгысы келет. Сапарды алып келебиз деген маалымат да чын. Себеби силер жамандап аткан Садый Сапайга окшоп царга талтайып бербей койду. Мурунку президенттери караганда шымды татыктуу кийип атат. А царга элин ойлобой жүргөн Кытайга сатып ийген Эмомалиге окшогондор, музейден, ТЭЦтен да жеп ийген акчаны сүйгөн Сапайга окшогондор керек. Садыр Жапаровдун колунда атайын кызматтардын маалыматтары бар. Баткендеги кол салууга чек ара кызматынан башка күчтүү колдонсо, анда согуштун матыштабы чоңоюп кетип, миңдеген адамдар өлөт. Чек ара кызматынын милдети чек араны кайтаруу, ошондуктан алардан башка эч кимди аралаштыра алышпайт. Эгер башка күчтөрдү тартсак, царь жамшуттарга абдан жардам берет. Көрөм ошондо мобилизация боло калат элек, кыйратып ийет элек деп жулунуп аткандарды. Кумурсканы тебелегенде эле кырып ийишмек. Эки ход вперед болуп, бул провокацияга алдырышкан жок. Болбосо Ташиев кандай чоң муштум экенин билесиңер. Барбалаңдап өзү курал көтөрүп жөнөмөк. Бул конфликтте тажик тарап жана эл аралык мафия күнөөлүү экенин эл аралык уюмдардын, өнүккөн өлкөлөрдүн башчылары атайын кызматтар берген маалыматтардан көрүп эле турушат. Эртең Кыргызстанга с уважением мамиле кыла башташат. Тажик бийлигине айып тагылып, айыпка жыгылат. Эли нааразы болуп, өзү эле сазайга берет тиги алжыган чалдын. А биздин жетекчилер элин сактап калыш үчүн шахматтагыдай туура жүрүш жасады. Провокацияга алдырышпады, наркомафияны жолун бууй алды. Үчүнчү күчтөр деген ушулар. Сүрөттү карасаңар, согушуп аткандар катардагы карапайым тажиктер эмес, наркомафиянын очогунан күн көргөн торпедалар экенин түшүнөсүңөр. Бийлик деген бийлик да, алар бүтүп алды ачык айта албайт. Ачыкка чыгып алса пландары өлөт. Андыктан сабыр кылып туралы. Бийликке жалгыз садыр менен камчы олтурган жок. Ал жерде канча жылдан бери өлкөсүнө кызмат өтөп келген патриот адистер бар. Алар деле бирдеме билет да, Фейсбуктагылардын акылы жеткен жерге ошол адистердин башы жетпесе, ошончо жыл иштешпейт эле да ал жерде.
Албетте, бул окуяда бейгүнөө о дүйнө узаган мекендештерибизге жүрөк тилинет. Бирок булардын өлүмү миңдеген башка мекендештердин өмүрүн сактап калды. Көз өткөн мекендештерибиздин баары Рамазан айында эл жерин коргоп өткөн баттылар катары шейит кетишти. Жараткан бейишинен берсин. Дагы мага сайлып албагыла. Мен мурункудай эле эл көрбөй аткан чындыкты айтып койдум, дейт Кудурет Айчабаров өзүнүн Facebook баракчасында. Эл чындыкты билсин. Азыр бүт аныктап, азыр СМИлер, Кытайдын СМИси жазып чыгыптыр, эми Американыкы жазса, Турция бүт барын СМИлери жазып чыкса, ошо Тажикстан күнөөлүү деп, ошо күнөөлүү деп тапса, анда кыргыздарга приказ берет, аткыла деп. Эл чындыкты билсин. Бийликти каякта карап атат дебегиле туугандар, карап атат, сонун эле карап турат. Алар приказды эле күтүп турат солдаттар. Бийлик тараптан приказ берелек пока атканга. Атпагыла деп атат. Бизде дүйнөлүк деген мыйзам бар туугандар. Дүйнөлүк мыйзамды нарушать этсек, сотко берет. Ошон үчүн азыр дүйнөлүк мыйзамды бузбай, азыр бир приказды күтүп, булар азыр сүйлөшүп жүрүп атат туугандар, сүйлөшүп жүрүп атат. Бүт мамлекеттер менен сүйлөшүп, Тажикстан менен сүйлөшүп атат. Бирок Тажикстан алдап атат, улам сүйлөшүп калп эле. Сүйлөшмүш болуп, макул болуп коймуш болуп эле, башка жактардан аткылап атыптыр кайра. Булар нарушать этип атыптыр, договорлорду нарушать этип атыптыр. Тажикстан күнөөлүү экен 100%. Булар күнөөлүү экен азыр бүт аныктап, азыр СМИлер, Кытайдын СМИси жазып чыгыптыр, эми Американыкы жазса, Турция бүт барын СМИлери жазып чыкса, ошо Тажикстан күнөөлүү деп, ошо күнөөлүү деп тапса, анда кыргыздарга приказ берет, аткыла деп. Ошондо атышуу башталат. Ага чейин жөндөн жөн ата бербейт да туугандар, жөндөн жөн ата бербейт да, бизге октун баарын ата бергенде не пайда, жөн эле боевой припас коротуп. Таджиктер атса ата берсин, просто ошол жерге гражданский лицолор барбаш керек да, гражданский лицолор качыш керек аяктан, барбаш керек. Гражданский лицолор ошол бийлик тарапка коюш керек, бийлик тарап өзү чечсин деп, бүт солдаттардын артында туруш керек. А биздин гражданскийлер солдаттардын алдында турат, жок деп эле калп эле видео тартышыпчы. Андай кылбаш керек да. Бул деген стратегия деп коет, военная стратегия, тактика бар да, военная тактика. Жөндөн жөн эле атыша бербейт да. Ура деп элечи. Андай болсо хаос болуп кетет Кыргызстанда. Хаос болуп кетет. Биз Сирияга айланып кетебиз анда. Бул жерде тактика болуш керек. Тактика болбосо өтө оор болуп кетет кырдал. Анан гражданскийлер таш менен чыгып эле жинде болуп атпайбы, октун астына чуркапчы. Жөндөн эле өлүмдүн санын көбөйтүп атат да. Жөн элечи ушу карапайым элчи. Ошо карапайым элге жеткириш керек болуп атат, аралашпагыла деп. Эл чындыкты билсин. Кыргызстанда Түркиянын мурдагы элчиси кыргыз элин колдоп жатат. Кыргызстандагы Түркиянын мурдагы элчиси Метин Кылыч кыргыз-тажик элинин ортосундагы жаңжалга байланыштуу кыргыз элине көңүл айтып колдоорун билдирген. Ошондой эле Facebook баракчасындагы сүрөтүн Кыргызстандын желегинин сүрөтүнө алмаштырган. Социалдык тармактарда кыргыз жарандары аны кубаттап жазышууда. Чыныгы дос ким, душман ким билинип жатат. Бар болуңуз Метин мырза. Түркиянын Кыргызстанда мурдагы элчиси Метин Кылыч Кыргызстанды колдоо максатында профилин кыргыз желеги менен түшкөн сүрөткө алмаштырды. Кыргызстандагы мурдагы Түркиянын элчиси Метин Кылыч өзүнүн аватарын Кыргызстандын кып-кызыл желеги менен байлады. Баткеним менин Түркиянын Кыргызстандагы экс-элчиси Метин Кылыч мырза кыргыз байрагынын фонунда деген билдирүүлөрдү калтырышууда. Маалымат булагы Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Интернационал айылынын башчысы Мырзабек Жумабаев тажик тараптагы барымтадан чыгарылды. Учурда ооруканадан дарыгерлердин текшерүүсүнөн өтүүдө. Бул тууралуу айылдашы Ак Жол билдирди. 29 апрелде Интернационал айылынын тургундары Исфанага качкан учурда айылдын бир бөлүгү болгон жилой домдогу өрттөлүп жаткан үйлөрдү өчүрүү үчүн 4 адам артка кайтып, тажик жарандар алардын экөөсүн атып ташташкан болчу. Мына ушул эки жарандын өлүгүн алып чыгууга сүйлөшүүгө барган айыл башчысын тажиктер туткундап, өздөрүнүн өлкөсүнө алып кирип кетишкен. Бүгүн 1 майда мына ушул эки жарандын сөөгүн тез жардам кызматы келип алып чыгышкан. Алардын сөөгү бүгүн саат 14:00 жакын жерге берилди. Бирок тажик тарап кыргызстандыктын барымтага алынганы тууралуу маалыматты четке кагууда. Маалымат булагы Марал ФМ. Эл чындыкты билсин. Кайда болсоң анда бол, аш бышканда пайда бол. Бул көрөн караны да көрүнбөй, үнү да чыкпай жым болуп калды да. Эл ичинде тынчтык өкүм сүрүп, өлкөдө стабилдүүлүк орноп турган маалда ар жерден бир чыгып чекчеңдеп өзүнө башкан баарын эч нерсе түшүнбөгөн макулуктарга чыгарып, качан карасаң бузукулук кылып жүрөт. Ал эми элдин башына оор иш түшкөн мезгилдерде дымы чыкпай бекинип калат. Барбайбы Баткенге, жок дегенде элдин тукун көтөрүп жакшы сөздөрүн айтып турганга. 2010 жылы түштүктө
от күйүп согуш болуп жатканда барып койгонго жарабаган. Андан соң өлкөбүздө көп эле кайгылуу окуялар болду. Амад Умаров ошол каргаш болгон жерлерге бармак турсун, социалдык тармактардан каза болгондордун жакындарына көңүл айтып коюшка жараган эмес. Мунун принциби: мен бийлик кызматында болбосом, өзүмө тиешеси жок жерде мага эмне бар? Мага тийбеген майлуу ичеги богу менен кайнасын дегендей болсо керек. В крайнем случае мен дал ошондой түшүндүм. Былтыр коронавирус жок нерсе деп айтып, кийин өзү маска кийип жүргөн адамдан эмнени күтсө болот? Ташиев, Жапаров, Келдибековдор кызматтарда жок болгон күндөрдө деле эл башына иш түшкөн жерлерге ошол замат жетип барып турушкан. Ошон үчүн аларды эл сыйлайт, дейт Шамурза Бөрүкулов өзүнүн Facebook баракчасында. Эл чындыкты билсин. Түркия зарыл болгон аскердик жардамды берүүгө даяр экендигин билдирди. Түркия Кыргызстанга Байрактар ТВ2 пилотсуз учактарын жана МЛРС'ди жеткирүү мүмкүнчүлүгүн карап жатат деп билдирди Авиапро. Бул тууралуу маалымат түркиялык массалык маалымат каражаттарда пайда болду. Маалымат булагы Анкара Кыргызстанга эгерде Бишкекке муктаждык болсо, Тажикстанга каршы күрөштө зарыл болгон аскердик жардамды берүүгө даяр экендигин билдирди. Маалымат булагы Чындык медиа. Эл чындыкты билсин. Учурда Бишкекте эл бийликтен курал берүүсүн талап кылып митингге чыгышты. Митингге чыккандар Ички иштер министри Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети чек ара кызматы тезинен чара көрүп, аскер кызматкерлерине курал берүүгө буйрук кылсын деген талаптарын коюшууда. Баткен эли кырылып калмай болду. Тезинен чечим кабыл алгыла. Аскерлерге курал берип чыгаргыла же башка өлкөдөн жардам сурагыла. Учурда 400дөн ашык мекендешибизди тажиктер атып кетти дешүүдө. Кыргызстан Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын чек ара кызматы бүгүн 1 май саат 12:45 карата кыргыз-тажик чек арасында абал курч экендигин билдирди. Маалымат булагы Репортер KG. Эл чындыкты билсин. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев менен Тажикстан УКМКсынын жетекчиси Саймумин Ятимов сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча биргелешкен билдирүү жасады. Алардын айтымында эки тарап тең чек арага жакын аймактан бардык аскердик күчтөрдү чыгарып кетүү келишимине жетишкен. Мындан сырткары сүйлөшүүнүн жүрүшүндө 4 протокол кабыл алынган. Маалымат булагы Медиа Центр. Эл чындыкты билсин. Коопсуздук кеңеши митингге чыккандардын курал берүү талаптарын аткаруу мүмкүн эмес дейт. Бишкек шаарындагы өкмөт үйүнүнүн алдында митингге чыккандар Баткен облусундагы чек араны коргоо үчүн аларга курал жарак берүүнү талап кылышууда. Кыргыз Республикасынын коопсуздук кеңешинин катчылыгы мындай талаптарды аткаруу мүмкүн эместигин, анткени мындай иш оор кесепеттерге алып келерин белгилейт. Кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаалды жөнгө салуу боюнча өкмөттүк делегациялардын сүйлөшүүлөрү уланууда. Ошондой эле чек ара түзүмдөрүнүн эки жетекчиси Тажикстан аймагында сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатышат деп айтылат маалыматта. Маалымат булагы Медиа Центр. Урматтуу жалпы кыргызстандыктар, азыр кыргыз элибизге, кыргызстандыктарга кайрылабыз. Урматтуу кыргызстандыктар, азыркы учурда бийликке каршы митингдерди уюштурбайлы. Себеби дегенде азыр оппозицияда ушул учурду колдонуп атышы мүмкүн. Ушул учур менен пайдаланып, урматтуу оппозиция, бөлүнүп жарылууга азыр убакыт жок. Азыр баарыбыз бир муштум болуш керекпиз. Бийликке каршы митинг кылбайлы. Себеби дегенде эгерде биз ички ынтымакты ырбатып, бийлик азыр өкүлү күчүн жогото турган болсо, анда биз такыр эле Кыргызстанды жоготуу иши коркунучу турат. Ошондуктан урматтуу кыргызстандыктар, биримдиктүү бололу, бийликке мүмкүнчүлүк берели. Эгерде бийлик мүмкүнчүлүгүн аткарбаса, анда бийликке каршы чыкпай эле өзүбүз ошол ийгиликти, ошол кыймыл аракетти өзүбүз кылабыз анда. Мамлекетибиздин бүтүндүгү баарынан кымбат. Баарыбыз бир бололу, ынтымагыбызды бекем сактайлы. Ар кандай жерлерге барып алып туруп, жандай мамлекетке каршы, бийликке каршы сөздөрдү айтпайлы, андан көрү жардам берели. Жана кескиндүү, чечкиндүү кадамдарды кылышыны күтөлү. Эл чындыкты билсин. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык 2021 жылдын 1-2 май күндөрү Кыргыз Республикасында жалпы улуттук аза күтүү күндөрү деп жарыяланды. 2021 жылдын 29-30 апрелинде Баткен облусундагы Кыргыз-тажик чек арасында болгон куралдуу жаңжалдын натыйжасында карапайым адамдар арасында дагы, аскер кызматкерлери арасында дагы көптөгөн курмандыктар жана жаракат алгандар болду. Куралдуу кагылышы ошондой эле тургундарга жана юридикалык жактарга ири өлчөмдө мүлктүк зыян келтирилди. Курман болгондорго терең кайгыруу менен алардын жакындарына жана туугандарына көңүл айтуу менен төмөндөгүдөй токтом кабыл алынат. 2021 жылдын 1 жана 2 май күндөрү Кыргыз Республикасында улуттук аза күтүү күндөрү деп жарыялансын.
Улуттук аза күтүү күндөрүндө өлкө боюнча ошондой эле чет өлкөлөрдөгү дипломатиялык жана консулдук мекемелердин имараттарында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тугулары түшүрүлсүн. Улуттук аза күтүү күндөрүндө маданий мекемелерге жана телерадио компанияларга көңүл ачуучу программаларды өткөрбөө жана берүүлөрдү бербөө сунушталсын. Кыргыз Республикасынын өкмөттүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен биргеликте курман болгондордун жана жабыркагандардын үй бүлөлөрүнө жардам көрсөтүү боюнча зарыл чаралар көрүлсүн. Маалымат булагы Кадам Медиа. Согуш бүткөнү калды, бирок Тажикстан согуш баштоодогу максаты Варух менен Чаркуну Исфара туташтыруу биздин Көкташ, Аксай айылдарыбызды Головнойдо суу бөлүштүргөн жерди басып алуу болгон. Алар алдын ала даярдаганы дароо көрүндү. Колдоо тууралуу Иран менен макулдашып, аба майданын коргоо тууралуу Орусия менен макулдашып анан кол салды. Биздин каарман жоокерлер душмандын ара моюнун таш каптырышты. Биринчи салгылашуу Головнойдо болду. Аны кайтара отурган биздин ички аскерлердин шер спецназынын 10 жоокери каармандарча салгылашып, 8 жаракат алды. Чек ара аскерлердин атайын багыттагы кошууну жардамга келип, кол салган тажик аскерлерин артка сүртүп, миномет менен аткылап жаткан заставасын ээлеп алышты. Биздин чек ара аскерлери Бөрө спецназ отрядына терең таазим. Ал операцияда 3 баатырыбыз курман болду. План ишке ашпай калган Рахмон Лейлектин ылдыйкы зонасы деп аталган айылдарыбызга авиация, артиллерия жана оор техниканы колдонуу менен кол салып тынч жаткан элге ок атып, бир нече айылды ээлеп үйлөрдү өрттөдү. Биздин аскерлер ар тарапта бир аз артка чегинди, бирок душмандын андан ары жылуусуна бөгөт койду. Андан сырткары Баткен шаарына жакынкы Кызыл Белгиде кол салуу аракетин кылышты, бирок анысы да ишке ашпады. Биздин аскерлер эл аралык согуш эрежелерин бузбай, катардагы тажик жарандарын атпай, тажик аскерлери менен гана согушушту жана Тажикстандын территориясына кирген жок. Алынган заставаны сынабаганда тажик тарап кылмыштарга барды. Аны үчүн жооп берет эртедир кечтир. Тажиктер биздин аскерди Варухка кирет деп күткөн. Варухтун элине курал тараткан, атайын даярдалган боевиктерин жеткирген, бирок биз провокация калтырбадык. Жаңжал башталганын эртеси Орусия «Мы наблюдаем за конфликтом» деп, анан качан гана Рахмондун планы ишке ашпай калганда, кыргыз жоокерлеринин мыктылыгын көргөндө «Мы готовы выступить посредниками» деп калды. Аларды ортомчу кылбай эки тарап өз алдынча сүйлөшүп алганы туура болду. ОДБК уюмунун майнысы биротоло жоголду. Окуяны эми эл аралык коомчулук жана саясатчылар талдап өз баасын берер. Биздин саясатчылар кимдин ким экенин эми түшүнөр. Согуш бүткөнү калды. Тажиктер чегинип, ээлеп алган айылдарды бошотуп жатат. Жаңы согуш коркунучу жогулгон жок, бирок ал биздин аскер башчылардын иши. Армияны күчөтүп, дислокацияларды өзгөртүшөр. Азыркы биздин милдет жабыр тарткан калкка жардам берүү. 20 000 адам качкын болду. Тажиктер өртүп салган, тоноп кеткен Лейлектин айылдардын миңдеген жашоочуларына жаңыдан жашоо башташына жардам берели. Той топур, ооз ачырмай, шан шөкөттү токтото туралы. Ошол кеткен каражатты баткендиктерге жөнөтөлү. Эч ким өз четте калбайлы. Тапкан акчабызды ошол муктаждарга бөлүшөлү. Согуш бүттү деп аларды унутуп койбой, эч болбосо алдыдагы 3 ай ичи тынбай жардам жөнөтүп туралы. Тактоо акыркы маалымат боюнча келишимди аткарууга шашпай, тажик аскерлери Лейлектин 2 айылын бошот элек экен. Маалымат булагы Facebook баракчасынан алынды. Эл чындыкты билсин. Уруш талаш жаңжалдар, кыйынчылык күндөргө мына бүгүн күбө болуп турабыз. Адамзат өмүрүндө мына ушундай туруксуздуктар орун алат. Муну менен калайык калк акырында отуруп ушундай өкүнүчтүү, азаптуу күндөргө жакындагандан жакындап келүүдө. Жер бетинде мына ушундай аша чапкан адилетсиздик кеңейип баратканы байкалдыбы? Мына жер бетине адилетсиздик орногон кезде сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын айтканы бар. Мына ушул кезде акыреттин башкы белгилеринин бири болгон Махдинин келүүсү күтүлөт. Ал Махди араб сөзүнөн кыргыз тилине которгондо күтүлгөн, Алланын нуру түшкөн, тандалган деген маанини билдирет. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: Махди ал ааламга адилетсиздик, зулумдук кеңири жайыла баштаганда жиберилет. Ал ушул күнгө чейин зулумдук азабын тартып,
каралай жалганга белчесинен малынган ааламга адилеттик орнотуп, калайык калкты азаптуу күндөрдөн куткарат. Кыяматка жакын келүүчү бул адам тууралуу Имам Муслим сахih хадистеринде келет. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям мындай деген: бул кишинин аты менин атыма окшош, атасынын аты атамдын атына окшоп дал келет. Абдуллах уулу Мухаммад. Ал адам сүйүктүү пайгамбарыбызга сырткы келбети менен эмес, ички жан дүйнөсү, кулк мүнөзү менен окшош болот. Аллах пайгамбарыбызга: ай Мухаммад, сенин мүнөзүң ажайып деген. Жараткан Аллах өзү мактагандай, пайгамбарыбыздын мүнөзү ушунчалык ажайып болгон. Мына кыяматка жакын келүүчү Махдинин кулк мүнөзү сүйүктүү пайгамбарыбыздыкындай суктанаарлык болот. Сүйүктүү пайгамбарыбыз: Махди менин урпактарыман, кызым Фатимадан тараган урпактардан деген. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтты: качан Махди жерге түшкөн кезде жер бетиндеги бүткүл бийлик анын колуна өтөт. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям дагы мындай деди: эми ал келип бүткүл бийликти колуна алат. Ал мусулмандарга башчылык этип, бүткүл жер жүзүн бүтүндөй өзгөртөт. Чектен аша чаап, бузулуп бараткан, зулумдуктарга толгон жер жүзүн кайрадан адилеттүүлүккө орнотуп, калайык калкты ийгиликке бөлөйт. Азыркы учурдагы жер жүзүндөгү күндөн күнгө күчөп бараткан зулумдукту жоюлтуп жоготуу үчүн канча деген убакыттар керек. Ал эми Махди Аллахтын тартуулаган илимин пайдаланып, аз убакыт ичинде дүйнөнү бүтүндөй өзгөртөт. Адилетсиздик жоголуп, адилеттүүлүк орнойт, зулумдук жоюлуп, бейпилчилик өкүм сүрө баштайт. Ал бүткүл жер шаарын бүтүндөй өзгөртөт. Али ага Алланын тынчтыгы болсун мындай деген: Махди бизден, ал пайгамбарыбыздын тукумунан, кудуреттүү Аллах аны бир түндүн ичинде дүйнөнү башкаруучу башчыга айландырат. Ал эми Махди өзүнүн Махди экенин дагы билбейт. Хадистердин биринде айтылгандай, ошол кезде де кандайдыр бир хандын уулдары бири-бири менен бийлик талашып, урушуп талашып аткан кезде Махди ал тараптан Мекке тарапка качып кетип калат. Анткени Махди мындай уруш жаңжалдардан оолак жүрүүнү каалап, ал жерлерде жүрүүнү каалабайт. Ошол убакытта адамдардын баарысы Махдини издеп, анын артынан жөнөшөт. Жана Махдини издеп табышып, алар аны Каабага алып келишет. Махдинин каршы болгонуна карабастан, Махдиге баары чогулушуп, адалдык анттарын беришет. Андан соң мына ушундай эки окуя болот. Анын бири Махдиге чабуул жасоо үчүн Сириядан аскер чыгат. Күндөрдүн биринде сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Айша энебиздин үйүнө келет. Мына ошондо сүйүктүү пайгамбарыбыз уктап жаткан кезде өзүн жайсыз сезип, ыңгайсыз абалда ары бери кыймылдап аткан эле. Мурда андай болгон эмес эле. Сүйүктүү пайгамбарыбыз түш көрүп жатып, тынчсызданган абалда ушундай кыймылдады. Качан гана сүйүктүү пайгамбарыбыз уйкудан ойгонгон кезде Айша энебиз ага Аллах ыраазы болсун: О Аллахнын элчиси, адатта уктаган кезиңизде уйкуда жатып мынчалык тынчсызданган эмес элеңиз. Сизге эмне болду? деп сураганда сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям мындай деди: Менин үммөттөрүмөн куралган Сириядан аскер келет. Алар менин урпактарыман болгон бир адамды издейт, жана ага чабуул жасагысы келет.
Ошентип Махди арабтар менен ислам туусун көтөрүп чыккан. Ушундай бир адамдар менен беттешет. Алар терс жолго түшүп адашкандар. Алар буга жакындай берген кезде Аллах Тааланын каалоосу менен баягы аскерлердин бир бөлүгүн жер жутат. Аскерлердин баары мерт болгон кезде ушул окуяны башкаларга жеткирүү үчүн арасынан 1-2 адам гана тирүү калат. Бул кабар башкаларга жеткенде алар мунун Махди экенин түшүнөт. Мына ушуну түшүнүп калган адамдар Махдинин артынан биринчилерден болуп ээрчишет. Ауганстан тарапта кара туулар тигилип, ошол туулардын астына жыйналган адамдар Махдиге барат. Алар далай жерлерди басып өтүп келип Махдиге жардамдашат. Имам Махдинин дагы бир белгиси сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын айтуусу боюнча ал Персияда, азыркы Иранда пайда болуучу аскерлер менен кармашка түшөт. Ал кезде ошол жер Иран деп аталабы жокпу, аныгын Аллах билүүчү. Ал эми Сахих Муслим боюнча сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам бул Персия аскери экенин айтат. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын дагы айтканы бар. Махди алардын да көзүн жоюп, таш талканын чыгарарын жана андан ары карай Махдиге каршы согушууга эч биринин дарамети жетпей калаарын кабарлайт. Бул экинчи аскер жана экинчи белги. Махдинин доору капырлар менен болгон согуштардын доору. Бүткүл мусулмандар менен капырлар согушат. Ал эми мусулмандар менен каршылаш түшкөн капырлардын саны ушунчалык деңгээлде көп болот. Алардын көптүгүнүн саны 80 түрлүү байрак, 80 түрлүү туу. Ар бир туунун астында 14 000 аскер турат. Булардын баары мусулмандарга каршы согушка түшөт. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам бул согушту Ааламат чоң согуш деп атаган. Аалымдардын айтуусу боюнча бул нерсеге Махди башчылык этет. Ааламат чоң согуш 100 000 аскердин бири-бири менен тикелей тиреши, учуп бара жаткан куштар сыяктуу бир заттарды көрөсүңөр. Булар согуш жүрүп аткан аймактардын четтеринде учуп бара жаткандай, согушка окшобогон кандайдыр бир заттар. Булар асмандан түшүп жерге карай кулайт. Кээ бир алымдар бул кабарларга иликтөө жасап, балким бул нерсе асмандагы куштар менен заттарды жерге кулатуучу бир нерсе, атом бомбасы болушу мүмкүн деген тыянактарды чыгарышкан. Бири-бири менен согушуучу тараптар бетме-бет кездешет. Каршылаштарын жакындан көргөн кезде мусулмандардын 1/3 бөлүгү артка чегинип кача башташат. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын айтуусу боюнча алардын тоболору эч качан Аллахтын алдында кабыл болбойт. Ошентип чоң согуш башталат. Жан аябай кескилешкен уруш болот. Бүткүл мусулмандардын 1/3 шейит кетет. 1/3 жеңишке жетет. 1/3 гана аман калып жеңет. Алар кан майданда курман болгондордун денесин чогултуп жыйнайт. Хадистердин биринде ар бир уруудан 99 кайтыш болот. Ар бир 100 уруудун тек бирөөсү гана аман калат делинген. Мисалы, эгер бир үй бүлөдө 100 адам болсо, анын бирөөсү гана тирүү калат дегендик. Ал күнү мусулмандар жеңишке жетип, байлык бийликти колдоруна алганына кубанбайт. Анткени аларды кимге мурас кылып калтырат. Бүткүл уруулар кырылган, адамдардын көбү каза тапкан. Мына ушундай кайгылуу окуя. Бул кайгылуу окуя менен бүткөн чоң согуштан кийин эмне болот? Армагеддон, кыямат кайымдын чоң белгилери жөнүндө жазылган китептерде эмне айтылган? Мына ошентип чоң согушта алар жеңишке жетип басып өтүп калган кезде аларга ушундай бир үн угулат. Эй мусулмандар,
Тезирээк үйүңөргө кайткыла, анткени жериңерге Даджал пайда болду деп жар салат. Даджал деген ким өзү? Ал кыяматтын белгилеринин биринчиси болгон чоң фитна. Ал пайда болгон кезде кыяматтын калган белгилери мончоктун таштары сыяктуу биринин артынан бири төгүлөт.